7 bölüm. Бирок Теңир Мусага мындай деди: "Билип кой, мен сени фараонго кудай кылып койдум. Ал эми бир тууганың Арун сенин пайгамбарың болот. Сен ага мен буйругандын баарын айтасың. Бир тууганың Арун болсо фараонго Исраил уулдарын өз жериңен кое бер деп айт. Бирок мен фараондун жүрөгүн катуулантып коем да Мисир жеринде өзүмдүн көптөгөн жышаандарымды, кереметтеримди көрсөтөм. Фараон силерди укпайт. Ошондо мен Мисирге күч колдонуп, аларды катуу жазалап, өзүмдүн кошуунумду, өзүмдүн элим Исраил уулдарын Мисир жеринен алып чыгам. Мен Мисирди катуу жазалап, алардын арасынан Исраил уулдарын алып чыгам. Ошондо Мисирликтер менин Теңир экенимди билишет." Муса менен Арун Теңир буйругандай кылышты. Фараон менен сүйлөшкөн убакта Муса 80 жашта, ал эми Арун 83 жашта эле. Теңир Муса менен Арунга мындай деди: "Эгерде фараон силерге керемет көрсөткүлө десе, сен Арунга таягыңды алып фараондун алдына ташта деп айт. Ал жылаанга айланат." Муса менен Арун фараонга келип, Теңир буйругандай кылышты. Арун таягын фараондун жана анын кулдарынын алдына таштаганда ал жылаанга айланды. Ошондо фараон даанышмандар менен сыйкырчылар чакырды. Мисирдин сыйкырчылары да өздөрүнүн сыйкырлары менен ошондой кылышты. Ар бири өз таягын таштаганда алар да жылаанга айланды. Бирок Арундун таягы алардын таяктарын жутуп алды. Теңир айткандай, фараондун жүрөгү катууланып аларды укпай койду. Ошондо Теңир Мусага: "Фараондун жүрөгү таштай катыды. Ал элди кое бергиси келбей жатат. Эртең менен фараонго бар, ал сууга чыгат. Сен анын дарыянын жээгинен тосуп тур. Жылаанга айланган таягыңды колуңа алып ал." Анан ага мындай де: "Еврейлердин Кудай Теңири мени сага мындай дедиргени жиберди. Менин элимди кое бер, алар чөлгө барып мага ибадат кылышсын. Бирок сен ушул күнгө чейин укпай келдиң." Теңир мындай дейт: "Менин Теңир экенимди сен мындан билесиң. Мен азыр колумдагы мына бул таяк менен дарыядагы сууну чабам, ал канга айланат. Дарыядагы балыктар кырылат, дарыя сасыйт, мисирликтер жийиркенип андан суу иче албай калышат." Теңир Мусага мындай деди: "Арунга айт, таягыңды алып, колуңду Мисирдин сууларына, дарыяларына, агын сууларына, көлдөрүнө, суу сактагычтарына сун. Ошондо алар канга айланат. Бүткүл Мисир жери кан болот. Жыгач таш идиштеринин ичиндеги суулар да канга айланат." Муса менен Арун Теңир буйругандай кылышты. Арун таягын көтөрүп фараондун жана анын кулдарынын көзүнчө дарыядагы сууну чапты. Дарыядагы суу канга айланды. Ошондо дарыядагы балыктар кырылып, дарыя сасып кеткендиктен мисирликтер дарыядан суу иче албай калышты. Ошентип бүткүл Мисир жери кан болду. Мисирдин сыйкырчылары да өздөрүнүн сыйкырлары менен ошондой кылышты. Теңир айткандай, фараондун жүрөгү катууланып, аларды укпай койду. Фараон бурулуп үйүнө кетип калды. Ага бул да таасир эткен жок. Ичкенге суу табыш үчүн бүт мисирликтер дарыянын тегерегин каза башташты. Анткени алар дарыядагы суудан иче албай калышкан эле. Теңир дарыяны канга айланткандан кийин 7 күн өттү. 10 бөлүм. Ошондон кийин Теңир башка 70 шакиртти тандап, аларды ар бир шаарга, өзү бармакчы болгон ар бир жерге эки-экиден кылып, өзүнөн мурун жөнөтүп жатып мындай деди: "Түшүм көп, бирок жумушчулар аз. Ошондуктан түшүмдүн кожоюнунан өзүнүн түшүмүн жыйноого жумушчуларды жиберүүсүн өтүнгүлө. Баргыла, мен силерди козуларды кашкырлардын арасына кое бергендей жиберип жатам. Капчыкта, баштыкта, бут кийимде албагыла. Жолдо эч ким менен саламдашпагыла. Кайсы үйгө кирсеңер да адегенде бул үйгө тынчтык келсин деп айткыла. Эгерде ал үйдө тынчтыкты кабыл ала турган адам болсо, анда силердин тынчтыгыңар ошол үйдө калат. Эгерде жок болсо, анда өзүңөргө кайтып келет. Ошол үйдө калып, алардын берген тамагын ичип жегиле. Анткени эмгектенген адам эмгек акысын алууга татыктуу. Үйдөн үйгө көчпөгүлө. Кайсы бир шаарга барганыңарда силерди кабыл алышса, берген тамагын жегиле. Ал жердеги оорулууларды айыктырып, аларга Кудайдын падышачылыгы силерге жакындап калды деп айткыла. Эгерде кайсы бир шаарга барганыңарда силерди кабыл алышпаса, анда көчөгө чыгып, шаарыңардан бутубузга чуккан чаңды да силерге күйүп таштайбыз. Бирок силерге Кудайдын падышачылыгы жакындап калганын билип койгула деп айткыла. Силерге айтып коеюн, ошол күнү ал шаарга караганда Содомго жеңилирээк болот. Харазин сага кайгы, Бетсаида сага кайгы, анткени силерге көрсөтүлгөн керемет иштер Тир менен Сидонго көрсөтүлсө, анда алар алда качан эле зумбал кийип, гүлгө отуруп тобо кылышмак. Бирок сотто силерге караганда Тир менен Сидонго жеңилирээк болот. Сен, Капернаум, асманга чейин көтөрүлмөкчүсүңбү? Сен өлгөндөр жаткан жайга чейин төмөн түшөсүң. Ким силерди укса, ал мени уккан болот. Ким силерди кабыл албаса, ал мени кабыл албаган болот. Мени кабыл албаган адам болсо, мени жиберген Кудайды кабыл албаган болот.
Исанын 70 шакирти кубаныч менен кайтып келип, Теңир сенин атыңды атаганда бизге жиндер да баш ийишти дешти. Иса аларга: мен шайтандын чагылган түшкөн сыяктуу асмандан кулап түшкөнүн көрдүм. Мен силерге жылаандарды, чаяндарды жана душмандын бардык күчүн тебелеп таштагыдай бийлик бергем. Эми эч нерсе силерге зыян келтире албайт. Бирок жиндердин силерге баш ийгенин эмес, асманда ысымыңардын жазылганына кубангыла деди. Ошол учурда руху кубанган Иса: ата, сен асман жердин теңирисиң. Муну акылдуулардан, эстүүлөрдөн жашырып, балдарга ачып бергендигиң үчүн сени даңктаймын. Ооба ата, анткени сенин тилегиң ушундай болчу деди. Анан ал: мага бардыгын атам берген. Уулунун ким экенин атасынан башка эч ким билбейт. Ал эми атасынын ким экенин уулу жана уулу кимге ачып бергиси келсе, ошол адамдардан башка эч ким билбейт деди. 23. Анан шакирттерине бурулуп, аларга гана: силер көргөн нерселерди көрүп турган көздөр бактылуу. Анткени силерге айтып коеюн, көптөгөн пайгамбарлар жана падышалар силер көргөндү көрүүнү каалашкан, бирок көрүшкөн жок. Силер укканды угууну каалашкан, бирок угушкан жок деди. Исаны сынамакчы болгон бир мыйзам окутуучу ордунан туруп, андан: устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек деп сурады. Иса ага: Тоорат китебинде эмне деп жазылган? Андан кандай сөздөрдү окуп жүрөсүң деди. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен, бүт акылың менен сүй. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деп жооп берди ал. Иса ага: сен туура жооп бердиң. Ушундай кылгын, ошондо түбөлүк өмүргө ээ болосуң деди. Бирок ал өзүн актамакчы болуп Исадан: менин жакыным ким деп сурады. Ошондо Иса ага муну айтып берди: бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жатып, каракчылардын колуна түшүп калат. Каракчылар анын кийимин сыйрып алып, сабап, араң-жаң кылып таштап кетишет. Бир ыйык кызмат кылуучу ошол жол менен өтөт да аны көрүп четтеп өтүп кетет. Бир леби да ошол жерден өтүп бара жатып, аны көрүп четтеп өтүп кетет. Самариялык бир киши да өтүп бара жатып, аны көрөт да ага боор ачып, жанына келип, анын жарааттарына май менен шарап сыйпап таңат. Анан аны өзүнүн эшегине мингизип, мейманканага алып келип, ал үчүн кам көрөт. Эртеси күнү жолго чыгаарында 2 динарий алып чыгып, мейманкананын ээсине берип: бул кишини кара, эгерде ашыкча каражат жумшасаң, кайтып келгенимде төлөп берем дейт. Ушул үчөөнүн кимиси каракчылардын колуна түшкөн адамдын жакыны болот деп ойлойсуң деп сурады. Мыйзам окутуучу Исага ага кайрымдуулук кылганы деди. Ошондо Иса ага: бар, сен да ушундай кыл деди. Иса шакирттери менен бара жатып бир айлыга кирди. Ал жерден Марта деген аял аны үйүнө чакырып коноктоду. Анын Мариям деген сиңдиси бар эле. Ал Исанын бут жагында анын сөзүн угуп отурду. Марта болсо конок камын көрүп жүрдү. Бир маалда Исага келип: Теңир, сиңдимдин бардык жумушту мага таштап койгону сен үчүн баары бирби? Айтчы, мага жардам берсин деди. Иса ага мындай деп жооп берди: Марта, Марта, сен көп нерсе менен алектенип убара болуп жатасың. Бирок бир гана нерсе керек. Мариям жакшысын тандап алды. Муну андан эч ким тартып ала албайт. 24-бөлүм. Эмне үчүн мезгилдер кудуреттүү Кудайдан жашырылган эмес? Эмне үчүн аны билгендер анын күндөрүн көрүшпөйт? Мыйзамсыздар жер чектерин жылдырып, жайылган малдарды айдап кетип, өз жайыттарында жайып жүрүшөт. Жетимдин эшегин тартып алып, жесирдин өгүзүн күрөөгө алышат. Жакырларды жолдон түртүп кетишет. Алардан жердеги кордук көргөндөрдүн баары жашырынууга мажбур. Мына, алар чөлдөгү жапайы эшектердей, жем табыш үчүн эртең менен эрте туруп өз иштерине чыгышат. Талааларга да, алардын балдарына да азык берет. Алар өздөрүнүн эмес, башкалардын талааларынан эгин орушат. Мыйзамсыздын жүзүмүн жыйнашат. Жылаңачтар суукка жамынчысыз, кийимсиз түнөшөт. Тоолордогу жамгырдан суу болушат. Башпаана таппай аскалардын жаракаларына корголошот. Жетимди эмчектен ажыратышат, жакырдан күрөө алышат. Кийимсиз, жылаңач жүрүүгө мажбур кылышат, ачкаларга машак беришет. Дубалдардын ортосунда зайтун майын сыгышып, жүзүм сыгылуучу жайда жүзүм тебелешет, бирок суусап жүрүшөт. Шаарда адамдар онтоп жатышат. Өлтүрүлгөн адамдардын жаны жардам сурап бакырып жатат, бирок Кудай мындай мыйзамсыздыкка тыюу салбайт. Алардын арасында жарыктын душмандары бар. Алар Кудайдын жолун билишпейт, анын жолу менен жүрүшпөйт. Адам өлтүрүүчү таң ата электе туруп, жарды менен кайырчыны өлтүрөт, ал эми түн киргенде уурлук кылат. Бузулган адам күйгүмдү күтүп, мени эч ким көрбөйт деп бетин жаап алат. Күндүз белгилеп койгон үйгө түн ичинде астынан казып киришет. Алар жарыкты билишпейт. Алар үчүн таң өлүм көлөкөсү, себеби алар өлүм көлөкөсүнүн коркунучун билишет. Ал жер үстүндө жеңил, анын жердеги үлүшү каргышка калган. Ал жүзүм зарга кеткен жолго карабайт.
Кургакчылык менен ысы каптап, кар сууларын жутуп турат. Өлгөндөр жаткан жайда күнөөкөрлөрдү ошондой жутуп турат. Аны эненин жатыны унутсун, аны курт тамшанып жесин, анын аты жер үстүнөн өчсүн, мыйзамсыз адам жыгачтай сынсын. Ал төрөбөгөн баласыз аялды кордогон, жесир аялга жакшылык кылган эмес, ал күчтүүлөрдү да өз күчү менен өзүнө тартат. Ал ордунан турганда эч ким тирүү каларына көзү жетпей калат. Ал ага коопсуз болуш үчүн баардыгын берет, ал ошого таянат. Анын көздөрү алардын баскан жолун көрүп турат. Алар жогору көтөрүлүшөт, анан жок болушат. Алар баардык адамдардай эле кулашат, анан өлүшөт. Машак баштарындай болуп орулушат. Эгерде мындай эмес болсо, жалган айтты деп мени ким ашкерелейт жана ким менин сөзүмдү жокко чыгарат? 11 бөлүм. Мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Бир туугандар, силердин мен берген көрсөтмөлөрдү эсиңерден чыгарбай, мен үйрөткөндөй аткарып жүргөнүңөр мактоого арзырлык. Бирок муну билип алышыңарды каалайм. Ар бир эркектин башчысы Машаяк, аялдын башчысы эркек, Машаяктын башчысы Кудай. Баш кийимчен сыйынган же баш кийимчен пайгамбарчылык кылган эркек өз башын өзү уятка калтырат. Жылаңбаш сыйынган же жылаңбаш пайгамбарчылык кылган аял өз башын өзү уятка калтырат, себеби бул чачын кырдырып салууга барабар. Эгерде аял башын жапкысы келбесе, чачын кырктырып салсын. Кырктырып салгандан же кырдырып салгандан уялса, башын жапсын. Эркек башын жаппашы керек, анткени эркек Кудайдын бейнеси жана даңкы, аял болсо күйөөсүнүн даңкы. Анткени эркек аял аркылуу эмес, аял эркек аркылуу жаратылган. Эркек аял үчүн эмес, аял эркек үчүн жаратылган. Ошондуктан аял периштелерге өзүнүн бийлик астында экендигин көрсөтүш үчүн башын жаап жүрүш керек. Бирок Теңирдин алдында аял эркекке, эркек аялга көз каранды. Анткени аял эркек аркылуу жаратылгандай эле, эркек аялдан төрөлөт. Бирок баары Кудайдан. Өзүңөр эле ойлоп көргүлөчү, аялдын Кудайга жылаңбаш сыйынганы адептүүлүккө жатабы? Табият өзү эле айтып жатпайбы? Чач өстүрүү эркек үчүн уятсыздык, аял үчүн сыймык, анткени чач аялга жабуу ордуна берилген. Ким бул тууралуу талашып тартышкысы келсе, билип койсун. Бизде да, Кудайдын жыйындарында да андай адат жок. Чогулганыңардын пайдасынан зыяны көп болгондуктан төмөндөгү көрсөтмөлөрдү берем. Мен силерди мактай албайм. Биринчиден, жыйын катары чогулганыңарда өз ара бөлүнөөрүңөрдү уктум. Кандайдыр бир деңгээлде мен буга ишенем. Бирок араңарда ар кандай көз караштарда болушу керек. Ошол аркылуу кимдердин ишенимдүү экендиги белгилүү болот. Чогулганыңар менен Теңирдин кечки тамагын жеп ичүү расмисин туура өткөргөн жоксуңар. Анткени ар ким башканы күтпөй өз тамагын жей баштайт. Ошентип бири ачка калса, бири мас болуп калат. Үйүңөрдөн ичип жесеңер болбойбу? Же Кудайдын жыйынын бар калбай, колунда жокторду басынткыңар барбы? Эмне дейин, силерди ушул үчүн мактайымбы? Жок, мактабайм. Силерге үйрөткөндөрүмдү мен Теңирден алгам. Адамдардын колуна салынып берилер түнү Теңир Иса нанды алып, Кудайга ыраазычылык билдирип сыйынгандан кийин нанды сындырып мындай деген: "Алгыла, жегиле. Бул менин силер үчүн сындырылган денем. Бул нанды мени эскериш үчүн жегиле." Тамактан кийин чөйчөктү да алып мындай деген: "Бул чөйчөк менин каным менен бекитиле турган жаңы келишим. Бул шараптан ичкен сайын мени эскергиле." Бул нандан жеп, бул чөйчөктөгү шараптан ичкен сайын Теңир келгенге чейин силер анын өлүмү жөнүндө жарыялайсыңар. Ошондуктан ким татыксыз түрдө бул нандан жесе жана Теңирдин чөйчөгүнөн ичсе, ал Теңирдин денесине жана канына каршы күнөө кылган болот. Адам адегенде өзүн өзү текшерсин. Ошондон кийин гана бул нандан жеп, чөйчөктөгү шараптан ичсин. Ким Теңирдин денеси жөнүндө ойлонбой, татыксыз түрдө ичип жесе, ал өзүн өзү айыптуу кылат. Ошондуктан көпчүлүгүңөр алсызсыңар жана оорлуусуңар, араңарда өлгөндөр да аз эмес. Өзүбүздү өзүбүз текшерсек, сотко кабылмак эмеспиз. Бул дүйнө менен бирге соттолбошубуз үчүн Теңир бизди соттоп жазалап жатат. Ошондуктан бир туугандарым, кечки тамакка чогулганыңарда бири-бириңерди күткүлө. Ачка адам үйүнөн тамактансын. Кечки тамак расмисин өткөрүүңөр сотко кабылууңарга себеп болбогондой болсун. Калганын өзүм барганда чечем.